Видеоны аягына чейин көрбөй үйүңүздү утепление кылдырбаңыз. Бул үйдө 2025-жылы термосарташ менен жасап бүтүргөнбүз. Термосарташ 3/1 швак, утепление жана фасады бир учурда бүтүрөт. Артында пенопласт же базальт катмары болуп, алдында болсо 1 см куйма сарташ жайгашат. Бул үйдүн дубалдары бышкан кирпичтен курулган, бирок сырты шыбалбаган эле. Дубалдары термосарташ менен, сокул бөлүгү кафель менен жасалган. Көпчүлүк бизден эмнеге башкалардай кылып, сокулга термопанель коюп, үстүн боюп бербейсиңер деп сурашат. Себеби краска менен боелгон фасад 1-2 жылдан кийин биздин ысык климатта өңү өзгөрүп кетет. Убактылуу кооздугу үчүн кардаларыбыздын акчасын короткубуз келбейт. Биз үчүн эң маанилүүсү термосарташ үйдүн дубалында узак мөөнөт кызмат кылышы. Термосарташка эч кандай бою кошулбайт. Ал сарташтын майдаланганынан жасалгандыктан табигый түсүн сактайт жана жылдар бою өзгөрбөйт. Бизге кайрылсаңыз, термосарташты да, усталарды да, клейн да өзүбүздөн таба аласыз. Баасын билүү үчүн комментарийге плюс белгисин калтырыңыз. Бизди жоготуп албоо үчүн каналга катталып, видеого лайк басыңыз.